Bu bizim подписчиктер жана YouTube көрүүчүлөр жана биздин дыйкандар. Мынакей сиздер үчүн атайын ушул Бадырың талаасында, Бадырың туурасында сонун кеп кеңештерди биздин дыйкандардан алалы деп келдик. Андыктан достор, биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар, подписка таштап, өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар жана дагы лайк басып бизди колдоп коюңуздарды суранабыз. Assalamu alaikum телега, кандайсыз? Жакшы рахмат. Ишилгер болсун. Рахмат. Мына Бадырыңды дагы кылыптырсыздар. Ушул Бадырың жөнүндө дагы биз дыйкандарыбызга бир толук маалымат алып бере алсак деген максатта келип, ушул сизден толук түрдө маалымат сурайлы деп келдик эле. Ошол Бадырың жөнүндө дагы кичине бир дыйкандарыбызга айтып кетсеңиз. Бадырың жөнүндө бизде Кыргызстанда кеңири таралган бул Бадырың. Кеңири маалымат беребиз, кеңири түшүнүк беребиз. Бул Бадырың, мына Бадырың. Бул ортоңку Бадырың, орто сеп жемде да буларчы. А бул жерде поздний Бадырың бар. Кечки Бадырың. Кечки Бадырың бар. Булар могу салт эткенге элдерге да. Муну өзүбүздүн Кыргызстанда эле сатсаң болот да буларды. Анын аркы жагында ал ранный Бадырың уже бүттү. Уже бүтүп калды алар, а? Ал бүттү. Но майдын 10-дор, июндун 10-дорунда тигилген Бадырың. Бул июндун 15-теринде тигилген Бадырың. Июндун 15-и, июндун 5-и экен адашып мен. Июндун 5-инде тигилген Бадырың. Бадырың эң кирешелүү бизнес. Бадырыңды кылсак жакшы болот. Бадырың өзүнүн негизги китеби боюнча 1 килограмм Бадырың мына аяк сурогу азырчы. Bir штук Бадырың. Ушул азыр аяк сурогу 1 штук Бадырың. Жакшы караган, жакшы биздин био органикалык жер семирткичтер менен баксаң 1 килограмм Бадырың 20-25 килограммга чейин берет. 1 штук Бадырың, то есть 1 килограмм дедим да. Ошондо бул жерден өтө эле көп чоң кирешелүү пайда көрөсүң да. Анан бунун бирден бир секрети бул могу күн чыкканда, күн азыр мындай жаан чачын жылуу болуп калгандай болсо, Бадырыңдан анча киреше ала албайсың. Ошондо деле өзүнүн пайдасы менен чыгат. Быйылкы жылда бизде могу Кыргызстанда Бишкектен дыйкандарга уруктардын берип өздөрү 1,5 миң штук. Ошондо 1 штук Бадырың азыр 1,5 сомдон болот да. Ошолор өздөрү уругуну берип жана азыркы күндө 12 сомдон алып кетет. Ар бир мүшөккө 1 килограммдан таштатат. Бир мүшөгүң 35-30 килограмм болот да. Аны 2 килограммдан таштаган чакта деле өтө алардын эмеси жакшы да. Муну караганда бул көп ооруй турган нерсе. Анан могу тамыр жайгашуусу. Мунун тамыр жайгашуусу өтө эме да, слабый да. Карасаңар. Муну если мояктан агурсу болгудай болсо, мына кече терилген эле бул. Мына мисалы мону агурсу болгон болсо, ушундай жулганга болбойт да, себеби тамыр жабыркап калат, ооруйт бул. Ошону мону жерден кармап туруп, мондой кылып жуласың. Тамырга ушул күч келбеш үчүн. Моодон баштап бул азыркы күндө 3 күндө, 4 күндө бир терилип атат. Черезден терилет бул. 70 сот жерден эң көп масса бергенде 1,5 тонна масса берет. Если күн жакшы болсо да. Bir tергендеби? Bir tергенде 70 то есть 1,5 тонна bir tергенде берет. Муну биздин Кыргызстанда көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз, оорутуп алабыз же жанагындай тартып алабыз жөн элечи. Түшүнбөстүк болуп, Түшүнбөстүк болуп эле могу мисалы могу уруктарды могу чоңга мисалы. Муну жөн эле тартып алсаң тамыр жабыркайт. Бул чоң да. Муну моундай сындырып алыш керек. Мону мисалы ноолорду моундай сындырып алыш керекчи. Мына сындырып алсаң бул могу Бадырың еще кийингисиге да жакшы, оорубайт дагы, өзүгө өтө тамыр жайгашуусу жакшы болуп дагы оорубайт, кыйналбайт. Дагы сала берет, дагы гүлдөй берет. Бул азыркы күндө Бадырың бизде 12 сомдон ушул жерден полиядан келип алып кетти. Заводкобу? Ушундай заводторго, салт эткендерге, мисалы муну размерди дагы алат. Муну 10 сомдон алат. А муну размер уже 12 сом.
Мындай кылып тээр берген соң бул масса деп коем. Салмак бербейт бул. Бирок бул 20 канча сомдон? 20 мен терген жокмун. 20 бирдеме сомдон бирөөлөр сатыптыр ушундай формада. Бул өтө кичинекей да. Бирок салмак бербейт. Караганда бир колуң менен эле тең да, мисалычы. Мондой карагандачы. Ушулар кымбат, бирок вес баспайт. Мисалы, мондой кылып терген эң лучший да. 12 сомдон ушул жерде алып кетип жатат азыр полиодан. Бул күн эле боло берсе, селитра аз эле саласың. Селитрада Көп талап кылбайт. Көп талап кылбайт. Болгону мунун эң бир кеткен жери, күчүн кеткен жери буга баягы терүүдө өтө көтөрөсүң. Ишчи күчү керек. Жумушчу күчүгө кетет да мындай бул жердечи. Жумушчу күчүгө ошо тердирсең эсли өзүң бир 5-6 кишини тандап алып туруп ушундай кылып тергиле деп ошолор постоянно терсең бул өтө кирешеси жакшы. Тилека ушул Бадырың талаага ушул жерге жалпысынан аянты канча жана канча уруп кетти? Ошолор туурасында маалымат берсеңиз. Бул жер 70 сотик жер. Общий аян. Анын ичинде поздний бар. Тягына алып равныйды кошкон жокмун. Поздний менен средний, ортоңку жана эң кечки Бадырың экөө 70 сотик жер да. Бул жер 60 чыгат эми. Агыр сөйгөндөр. Бул жерге негизи 15 пачка кетиш керек эле. Мен 12 пачка септим. Жана ар бир пачкасыны 1,5 миңден алдым. Ошондо бир үчтүк Бадырың бизде 1,5 сомго турат да. Эми бул голландский сорту Аякс деген сорт. Ошодон сепкем, базарда дагы, башка жерлерде дагы эң жакшы тартат. Жана салт эткенде дагы бул баягындай тез эме болуп кетпейт да, албырап атып кетпейт, ачып кетпейт дегендечи. Салт эткенге дагы, жеңжигенге дагы, салаттарга дагы өзүнчө даамын чыгарып берет. Ошол уруктарды канча сомдон алдыңыз? Урукту 1,5 миңге алдым. Бир пачкасын. Ошо 1,5 сомдон туруп калат экен да. Мен бир үчтүк Бадырың ошондой болот экен. Анан ушул 60 сотик дедиңиз. Ушул 60 сотик жерден канча килограмм Бадырың аласыз? Бул жерден эми биздин моундай эң талааларда ушундай жердин эмеси бар. Селитерадагы аз салабыз. Ошол себептен бул жерде мен жок дегенде бир 20 жолу терсем 1 тоннадан 20 тонна, 30 тоннага чейин берет да. Ушул 70 эле сотик жерде. 70 эле сотик жерден 30 тоннага чейин агурсу берет. Ушунда планыңызда ушул 60 сотик жерден канча киреше алам деген ойлор бар? Бул жерден эми меники баягында фирма менен эмес да. Базар бизде айтып коет го кыргызда, базар бактыңдан да. Бир күн жакшы киши барып калган болсо жакшы сатып келесиң, бир күн жакшы жаман киши барып, арзан бер деген болсо, баягы өзүбүздүкүнө там паска ура берет го, ошондой болуп, если тура түшүнүп, дыйканды дагы эме кылса жакшы болот эми. Арзан сатып келген күндөр болот, жакшы сатып келген күндөр болот. Эми ушул жерден мен 30 миңге чыгаша кылдым, жок дегенде бир 100 миң, 90 миң, 80 миң кирешек ала алам да, жөн өзүм иштебей эле жөнөкөй эле жүрүп. Анан азыркы учурда ушул жерден канчанчы терим болду жана канчадан сатып атасыздар базаргачы? Бул жер азыр ортоңку эме терим, бул ортоңку ортодо сепкен жерим да бул жерчи. Бул жерден экинчи терим, биринчи теримде өтө аз берет масса. 3 теримге чейин. Калгандары? Теримден баштап уже ушул жерден мен 300-400 килограмм, 500 килограмм, 700 килограммга чейин ала алам да. Если бул агырсы күн болсо, күн тийип турса, бат гүлдөп, бат салып, жана буга сууду кечинде койсоң жакшы да. Агырсы кечинде өсөт да, кечинде эме болот. Күндүз полный энергияны өзүнө алып, кечинде өсүү эмеси башталат. Жүрүү максаттары. Ошон үчүн бул жерден мен эң көп алсам, мына азыр 30 сотик жер. 30 сотик жерден эң массаны көп бергенде 700 килограмм берет да. Анан канчадан сатып атасыздар? Азыркы күндө жок дегенде эле 10 сомдон, 10 сомдон, 8 сомдон, 7 сомдон базардан. Негизи фирма менен
сүйлөшкөндөр 12 сомдон жайдан сатып берет атчы. Если мен могу дыйкандарга айтам дегеним, ошондой бирөө менен договор кылып туруп, договор баягындай түзүп туруп, ошо договор менен саткан эң бир кирешелүү бизнес болот экен да дыйкандар үчүнчү. Анан биз дыйкандар билбей эле кыла беребиз да. Ал договордогулар уже мисалы 1000 тонна огурц өндүрүш керек болсо 1000 тоннага заказ берет экен да дыйкандарга. Андан ашык дагы бирөө мен огурц кылайын деп бардым эле десең, жок, биздин заказыбыз толуп калды уже, бияка болбойт деп коет экен да. Ошол себептен булар жакшы сатып атат. Тилек ака, анан ушул бадыран кылыпсыз, эми биздин дыйкандарга кандай кеп кеңештериңизди бересиз? Биздин дыйкандарга огурцу кылса жакшы болот. Жана мен айтып кетпедимби? Договор менен кылганда жакшы болот да. Договор менен кылсаң, өзүң дагы ойлонбойсуң, сатасың келет, алат жайдан эле. Бербиресиң толугу договор менен. Огурц, кальций, темир, бардык эмелер, витаминдер бар могунун ичиндечи. Ошон үчүн огурцу кылайлы, ушундай договор менен жөн кылып албайлы.